Нурсултан Назарбаев түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин 6-отурумунда түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө боло турган демилгелерди сунуштады. Саммит Ысык көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Аталган саммитке Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркия мамлекеттеринин президенттери жана Венгриянын премьер-министри катышууда. Нурсултан Назарбаев транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү колдоону жана тарифтик саясатты жеңилдетүү керектигин кошумчалады. Ошондой эле Казакстан президенти Астана эл аралык каржы борборунун мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга чакырды. Назарбаев руханий жаңыруу мамлекеттик программасынын алкагында Казакстандын 100 жаңы жүзүү долбоорун ийгиликтүү өткөрүлгөндүгүн айтып, ушул сыяктуу долбоорлорду Түрк кеңеши өлкөлөрүнүн сырткаркы аймактарда өткөрүүнү сунуштады. Мындан сырткары Нурсултан Назарбаев өлкөлөрдө Түркистан облусуна инвестиция кылууга чакырды. Казакстан президентинин дагы бир демилгеси кеңешке мүчө өлкөлөрдүн жаштарынын ортосундагы карым-катнашты бекемдеп, мамлекеттердин кооз жерлерин, салттарын жана маданияттарын көрүп билүүгө багытталган саякат уюштуруу. Бул биздин туташтыгыбызды нығайтып, бүгүнкү күнү әлемдеги геосаясий жана геоэкономикалык акыбал Бүгүнкү күндө дүйнөдө геосаясий жана геоэкономикалык кырдаал алгылыктуу өзгөрүүлөргө туш болду. Дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүүдө туруктуулук жок, эл аралык мамилелер курчуп жатат. Бул көйгөйлөрдүн себептери да белгилүү. Бул санкциялар, соода-саттык согуштары, соода-саттык биржалардын, каржы рыноктарынын өзгөрүлмөлүүлүгү жана инвестициялардын кыскарышы. Ошондой эле коопсуздук тармагындагы коркунучтар да өсүп жатат. Бул терроризм, диний экстремизм, уюшулган кылмыштуулук, мыйзамсыз көчүп конуу жана наркотрафик. Бул заманбап чакыруулар түрк дүйнөсүндө айланып өтүп кеткен жок. Ошондуктан бул бизден комплекстүү аракеттерди талап кылат. Түрк кеңешинин алкагындагы кызматташуу күчтөрдү бириктирип, ыңгайлуу карым-катнашты өрчүтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Күч жигерди жумулдырып, өз ара дамуу үчүн колайлуу жагдай жасоого мүмкүндүк берет. Казакстандын 2025-жылга чейинки стратегиялык өнүгүү мерчеминин картасы даярдалды. Ушул багытта алдыдагы убакытта өлкө экономикасы болжол менен 4,5–5% чейин өсөт деп көздөлүп жатат. Бул 2025-жылы адам башына бөлгөндөгү ички дүң өнүмдүн деңгээлин 46.100 АКШ долларына чейин өстүрүүнү камсыз кылат. Осыған байланышты 30 дамыган элдин катарына кирүү, Ушуга байланыштуу 30 өнүккөн өлкөнүн катарына кирүү жолундагы өнүгүүнү өлчөө үчүн жана коюлган максаттарга жетүү үчүн элдин өмүр сүрүү сапатын жана экономиканын өнүгүү сапатын көрсөтө турган түйүндүү улуттук индикаторлор көздөлдү. Түйүндүү улуттук индикаторлор 14 тармакка бөлүнгөн жана эл аралык рейтингтерди кошо алганда 37 индикаторлорду камтыйт. Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуунун кыймылдаткыч күчү жеке тармак боло алат. Технологиялык өнүгүү, инновациялык жана инвестиция ушул тармакка багытталуусу керек. Азия өнүгүү банкынын жетекчи экономисти Киёши Танигучи ушундай пикирде. Адистин айтымында колго алынган реформаларды системалуу ишке ашырса, жогорку экономикалык өсүүгө жетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бул багытта эл аралык уюм колдоо көрсөтүүгө даяр. Белгилей кетсек, Азия өнүгүү банкы 1994-жылдан бери Казакстандын 5 миллиард АКШ долларынан ашуун суммадагы карызын жана кепилдигин жактырган. We came here to present country diagnostic study for Kazakhstan. Экономикалык өсүштү камсыз кыла турган негизги тармактар инновация менен технологиялык өнүгүү. Ал үчүн мамлекет ушул тармактарга көп инвестиция тартуу үчүн керектүү жагдайларды жасашы керек. Мындай инвестициялар көбүнө сектор тарабынан куюлат. Бул багытта алардын ишине ыңгайлуу боло тургандай саясат жүргүзүү керек. Айрыкча далай жылдан бери мунай жана газ тилкесине көз каранды болуп келген Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуу маанилүү. The study we are showing today is giving a policy suggestion for the government. Тоо кен өндүрүшү Казакстан экономикасынын негизги тармактарынын бири. Серепчилердин айтымында сектордун өсүү динамикасы сакталып келе жатат. Үстүбүздөгү 7 айдын корутундусу боюнча тоо кен өнөр жайларынын өндүрүшү 5,4%га өскөн. Бул тармакка бир катар жаңыдан киргизилген ири долбоорлорго байланыштуу. Орусиялык инвесторлордун катышуусу менен курулган Бакыршык тоо кен өндүрүшү алардын катарында. Ал Казакстандагы алтын фондуна бай кен жай. Ал 70 жыл бою өндүрүштүк жолго чыккан эмес. Долбоор боюнча 10.000 тонна алтын өндүрүлөт. Бул Казакстандагы жалпы алтын өндүрүшү көлөмүнүн 14%-ын түзөт. Ушуга кошо быйыл Караганды облусунда катоддуу жер чыгара турган завод колдонууга берилет. ЖЭЗ рудасынын өндүрүштүк кубаты 2 миллион тоннаны түзөт. Ошондой эле санариптик Казакстан программасынын алкагында өлкө боюнча тоо кен өндүрүшүнүн очоктору санариптештирилет.
Мы отобрали 6 предприятий, которые... Биз санариптештирүү боюнча 14 иш-чараны колго алган 6 ишкананы тандап алдык. Бүгүнкү күндө бир катар ишканаларга ийгиликтүү киргизилген. Бул акылдуу карьер системасы Соколов Сарыбай Тооген байытуу өндүрүштүк биримдигинин аянтында ишке кошулду. Ошондой эле быйыл биз Өскөмендеги титан магний өндүрүү менен алектенген комбинатка баланс эсептей турган системаны орнотууну көздөп жатабыз. Кийин дагы ири ишканаларды санариптештиребиз. Тооген өндүрүшүнүн инвестициялык тартымдуулугун жогорулатууга тыкыр маани берилип келет. Казакстанда инвестициялык акыйкатчы институту түзүлдү. Анын негизги иши инвесторлордун укуктары менен кызыкчылыктарын коргоого багытталат. Ушуга кошо өткөн тек айында жер астын пайдалануу мыйзамы күчүнө кирген. Документ алкагында жер кенин пайдаланууга уруксат алуу үчүн керектүү жараяндар жеңилдетилди. Мурда 2 жыл карала турган маселе эми 1 айдын ичинде чечилет. Учитывая, что теперь... Биздин бардык фондторубуздун ачыктыгы менен кен жайларын алуу укугу жеңилдетилгенин эске ала турган болсок, бул жайлар өлкөнүн тооген өндүрүшүнүн инвестициялык тартымдуулугун арттыра түшөт. Серепчилердин пикиринде тооген өндүрүшү Казакстандын дүйнөлүк аренадагы атаандаштыкка туруктуулугун күчөтүп, өлкө экономикасынын өнүгүшүнө жигердүү салым кошуп келет. Казакстан 2021 жылга чейин азык-түлүк товарларынын экспортун 40%га көбөйтүүнү пландоодо. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн өлкө аграрийлери айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүп жатышат. Буга мисал Түркистан облустарында негизги экспорт товарларын дарбыз менен коон түзөт. Аймактын ушундай сыяктуу өндүрүштөрү чет өлкөдө суроо талапка ээ. Мурда КМШ өлкөлөрүнө жеткирилип келген өндүрүш эми Европага, Германияга, Латвияга, Беларуска жөнөтүлүүдө. Быйыл түркистандык чарбачылыктар жалпы 61,4 миң гектар жерге коон жана дарбыз айдап, андан 1,330 миң тонна түшүм алышты. Мол түшүмдүн 80% экспортко жөнөтүлгөн. Былтырга караганда быйыл жакшы, жаман эмес. Быйыл аба ырайы да жакшы келди, ыстык болду, жакшы болду. Былтыркыга караганда быйыл жакшы, жаман эмес. Быйыл аба ырайы ысык болду. Бизде 12 гектар жүзүм бар. Анын 10 гектарынан түшүм алып жатабыз. Келерки жылы дагы 2 гектар кошулат. 16 гектардай жерге эрте чыга турган коон дарбыз септик. Быйыл суроо талап жогору болду. Даамы тамшандырган туркистандык коондордун сортун Жети Сайдагы илимий изилдөө институтунун адистери даярдап чыгышкан. Мисалы, жаңы түрдү ойлоп табуу үчүн окумуштуулар 7-8 жыл арнаган. Азырда институт адистери коон жана дарбыздын экспортко ылайыкташкан түрүн жарык алып келишет. Биздин чыгарган кауындар экспортко багытталган, келечекте будан да башка. Биздин чыгарып жаткан коондор экспортко багытталган. Келечекте мындан башка сортторду чыгарабыз. Анткени ал коон кагын даярдоого, коондун шербетин жана башка көптөгөн продукция даярдоого жарамдуу. Быйыл облуста алгачкы жолу коон фест өткөрүлдү. Бакча өндүрүштөрү фестивалына коон дарбыздын 27 түрүнөн 30 тонна көлөмүндө өндүрүш алып келинген. Эң чоң коон 20 килограммды түзсө, дарбыз да ошого жакын. Мақта дақылынан алынатын табыс көлемі 250 мың 300 мың. Бақта өсүмдүгүнөн алына турган киреше 250-300 миң теңге көлөмүндө боло турган болсо, бакча өсүмдүгүнөн түшө турган киреше көлөмү 1,2 миллион чейин. Коон фестивалынын максаты да ушул. Бакча өндүрүштөрүнөн алынган түшүмдү мындан ары жогорулатуу. Ошондой эле иш-чара алкагында кыям даярдоочулардын жарышы, эң чоң коон, эң чоң дарбыз, эң мыкты бакча өндүрүштөрүн сунуштаган айыл өкмөтү сыяктуу номинациялар боюнча жарыштар уюштурулду. Орусиянын Омск шаарында Евразия байлыгы көргөзмө жарманкеси өттү. 3 күндүн ичинде иш-чара алкагында 500 тоннага жакын ар түрдүү өндүрүш сатылды. ЯЭП алкагында кызматташтык аймагын кеңейтүүгө арналган көргөзмө жарманкеге Казакстан, Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Армения жана Беларусь өлкөлөрүнүн товар өндүрүүчүлөрү катышты. Я приехал с Горьковского района. Бул жерге өзүбүздүн казак товарлары үчүн келдим. Анткени мен жашаган аймакта кымыз, шубат сыяктуу өнүмдөр сатылбайт. Товарлар базардагы баасынан бир нече арзан. Ушундай көргөзмө жарманке Омск аймагында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Жалпы өндүрүштөрү 150дөн ашуун. Мы хотим укрепить наше торгово-экономическое сотрудничество, укрепить наши культуры. Бул иш-чарага келген өлкөлөр менен соода-экономикалык карым-катнашты жогорулаткыбыз келет. Бүгүнкү күндө Казакстан менен жакшы өнөктөшпүз. Эми калган мамлекеттер менен эркин соода аймагын түзүү планы бар. Жалпы бүгүнкү күндө биздин тышкы товар жүгүртүүнүн 50%-ын ушул КМШ өлкөлөрү түзүп жатат.
Ошондой эле жарманкеде улуттук кол өнөрчүлүктү сактап келе жаткан чеберлердин буюмдары, азем белектери сунушталды. Борбор Азия өлкөлөрү менен Корея Республикасы экология маселелерин биргеликте чечет. Бул үчүн тармак адистери тажрыйба алмашып, бирдиктүү долбоорлорду ишке ашырат. Бул тууралуу аталган өлкөлөрдүн энергетика жана айыл чарба министрликтеринин өкүлдөрү Сеулдагы семинарда келишишти. Иш-чарага катышкан казакстандык адистер акыркы 100 жыл ичинде аба температурасы 1,137 градуска чейин көтөрүлгөнүн айтып чыгышты. Окумуштуулар 2050 жылга чейин бул көрсөткүч 4 градуска чейин жетет деп божомолдошууда. Өз кезегинде Казакстандагы суу ресурстарынын көлөмү акыркы 40 жылда 150 куб километрден 91 чейин азайган. Кореядагы климаттын өзгөрүүсүн изилдөө менен алектенген коомдун президенти Ли Ву Кюндун айтымында бул өзөктүү маселелерди чечүү үчүн билимдүү адистерди даярдоого маани берип, тажрыйба алмашууга да көңүл буруу керек. 대한민국과 비교해서 카자흐스탄은 땅이 아주 넓고 Борбор Азия өлкөлөрүнүн, алардын ичинде Казакстандын климаты кургак. 60-жылдары Кореядагы токойлордун аздыгына байланыштуу кургакчылыктан көп азап тарткан элек. Ушул маселенин чечимин табуу үчүн биз инфраструктура багытын өнүктүрдүк. Мамлекет тарабынан каржы бөлүнүп, билимдүү адистерди жумушка тарттык. Менин оюмча, биздин тажрыйба башка өлкөлөргө үлгү боло алат. 건조 지역으로서의 한계 그리고 안전한 식량 생산 Ашхабад менен Бишкек Ооганстандын Борбор Азия аймагындагы экономикалык долбоорлорго толук кандуу катышуусун колдойт. Бул тууралуу Түркмен Давлет кабарлары мамлекеттик агенттигине шилтеме берип, CA News порталы маалымдайт. Тараптар эл аралык коомчулуктун Ооганстанды экономикалык калыбына келтирүү ишине колдон келген колдоо көрсөтүүгө келишишти. Расмий Ашхабад Ооганстанды энергетика жана унаа тармактарындагы ири инфраструктуралык долбоорго тартуу керек деген көз карашта. Түркменстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна катышуусу мүмкүн. Республиканын транспорт министрлигинин расмий маалыматына ылайык, жыл аягына чейин Бишкекте тармактык мекеме башчылары жолугушат деп маалымдайт 24 KG. Эл аралык долбоорго Түркменстандын катышуу форматы дагы караштырылат. Бул түз инвестиция же курулушка катышуусу болушу мүмкүн. Борбор Азиядагы эң кооз метро станцияларынын сүрөттөрү The Guardian басылмасына жарыяланды. Улуу Британиянын абройлуу басылмасы Ташкенттин жер алдындагы объекттин фотого түшүрүүгө уруксат берилгенден кийин өз окурмандарына ири фоторепортаж сунуштоону жөндүү көргөн. Фотограф Амос Чапылдын чыгармаларында Өзбекстан борборунун астындагы өнөр үлгүлөрүн көрүүгө болот. Ар бир фото сүрөттөрдүн мазмундуу түшүндүрмөсү бар. Guardian беттеринен Алишер Наваи станциясындагы мунараларды, Ташкент станциясында мраморго түшүрүлгөн эмгектерди көрө аласыз. Нидерланддык дипломат магазин журналы дүйнө саякатчылары үчүн Өзбекстанга саякаттап баруунун 10 себебин жазып чыкты. Мазмунда Борбор Азиялык Республика тууралуу маалыматка бай макалада Өзбекстандын тарыхый жана маданий, этно, эко, бизнес жана медициналык туризм багыттарынын мүмкүнчүлүктөрү баяндалган. Макала авторлору саякатчыларга Чымган жана Нур Ата тоолору сыяктуу табият кереметтерин көрүүнү сунуштайт. Ошондой эле Өзбекстанда улуттук кол өнөр салттарды, жакшы сактаган уникалдуу буюмдарды алууга болоорун кошумчалаган. Аны менен бирге Өзбекстандын визаны кыска убакытта жана электрондук жол менен алууга жол ачканын өзгөчө белгилеп көрсөтүшкөн. Мектеп комплекс үзгүлтүксүз билим берүү флагманы жана дүйнөлүк мыкты университеттер үчүн мыкты бүтүрүүчүлөрдү даярдаган алтын уя. Булардын баары Алматыдагы Көгүлтүр Желгайык жеке менчик мектеби тууралуу. Бүгүн Көгүлтүр Желгайык жаңы окуучулар муунун кабыл алды. Образование — это основа. Билим берүү бул негиздердин негизгиси. Мамлекет кандай болот, дүйнө кандай болот, жер кандай болот, бардык нерсе билимдүү, акылдуу адамдардан көз каранды. Өз өлкөсү, өз жери, өз үй бүлөсү менен сыймыктанган инсандардан көз каранды. Бул нерселерди билим берүү системасы, мектептер жана жогорку окуу жайлар берет. Ошондой эле бала бакчалар да берет. Көгүлтүр Желгайык бул бүтүн бала бакча комплекстери жана орто билим берүү мектептери. Бул жерде жамаат 12 жылдык окуу системасын сынап көргөн расмий аянт. Бул чыныгы патриотторду тарбиялап чыга турган мектеп. Это то
даже не будущее Казахстана, это то Бул настоящее. жеке эле Казакстандын келечеги эмес, бардык өлкөдө парламентарий болгон Казакстандын азыркысы. Булар бир канча чет тилде эркин сүйлөгөн, интеллигенттүү, билимдүү, акылдуу, өз өлкөсүнүн патриоттору. Мен өз мекенимдин патриотумун. Окуу жылдын алгачкы күнүндө өтүлгөн негизги сабактардын бири ушундай аталды. 1-класстан окуучулары бул мектептин босогосун 10 жылдан кийин аттай тургандарга каалоо тилек жазышты. Алар өз мекениңерди сүйгүлө деген жазуу калтырышты. Алматы дүйнөлүк ички дүңөнүмдүн 3/2 түзгөн 600 шаардын тизмесине кирди. Ушундай жетишкендик өлкөдө колго алынып жаткан иш чаралардын жыйынтыгы. Буга туристтик индустрияны өнүктүрүү да кирет. Экономикада мегаполистин үлүшүн жогорулатуу көздөлүүдө. Ушул багытта шаар айланасындагы көркөм табигый жерлердин азыркы калыбын сактап калууга терең маани берилет. Жигердүү иштердин алкагында ири алматылык көлдү кийинки туристтик мезгилге даярдоо колго алынган. Анын тегерегинде көргөзмө аянттары жана бастырмалар пайда болот. Ошондой эле көлгө чейин автоунаа менен барууга тыюу салынып, эко бастар ишке кирет. Теперь будет 2 туристических хаба. Это вот Балашова. Эки туристтик хаб уюштурулат. Балуан, Чолокто жана Сайран автобекетинде. Атакент да шаардын көрүнүктүү жайларынын бири. Тоже как достопримечательность нашего города. Олуя ат аймагындагы тарыхый маданий эстеликтердин бири Байзак Баатыр комплекси. Казакстандын жалпы улуттук ыйык жайлары долбоору боюнча 100 объекттин тизмесине кирди. Бүгүнкү күндө тарыхый объектиге инфраструктура тартылып, туристтик аймакка айландыруу багытында иштер колго алынып жатат. Комплекске бара турган жол салынып, эстелик айланасын жарыктандырып, тегерегин курчоо иштери жүргүзүлөт. Кийинки жылы жемиш бактар отургузулуп, келген конокторго эс алуу жайларын салуу көздөлүүдө. Байзак Мамбет уулу Казакстандын эркиндиги үчүн күрөшкө баатыр катары тарыхта белгилүү. Эң үлкен туристтик. Азыркы тапта алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Адамдар олтуруп эс ала турган көлөкөлүү чоң бир бастырма орнотуп, мөмөлүү жана кооз бактарды отургузуп, асфальт төшөлү деген ойлор бар. Байзак комплексиндеги иштер аягына чыкса, жалпы туристтерди өзүнө тарткан мыкты жайга айланат. Акыр баштагандан кийин осы элдин аркасында сону битиремиз деген оюбуз бар. Борбор Азиядагы эң кооз, көздүн жоосун алган окуялардын бири 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда башталды. Кырчын жайлоосунда этно шаарча жайгашып, 1000ден ашуун боз үй тегилди. Дал ушул жерде эң ажайып көрүнүштөр менен жарыштар өтөт. Алардын катарында байыртадан келе жаткан ат оюндарынын бир түрү көкбөрү жана алгыр куштар жана иттер менен улуттук аңчылык жарышы да бар. Бүгүн бул жерде жаа атуу боюнча жарыша турган спортчулар үчүн машыгуу күнү өттү. Көчмөндөр оюндарында бул спорт түрүнүн бардык түрү болот. Мисалы кыргыз, түрк, корей жана венгрия түрлөрү. Ошондой эле мергендер ат үстүндө жаа атуу боюнча күч сынашат. Белгилей кетсек, көчмөндөр оюндарынын спорттук программасына кирген спорт түрлөрүнүн тизмеси көрүнүктүү өскөн. Увеличенные виды спорта. Спорт түрлөрүнүн тизмеси көбөйдү. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 24 спорт түрү болсо, бул ирет алардын саны 37ге жетти. 82 өлкөдөн 2,5 миңден ашуун спортчу каттоодон өткөн. Эң көп делегация Казакстандан келди. Алар оюндардын бардык түрлөрүнө катышат. Мисалы күрөш, ат оюндары жана башка. Ошондой эле Орусия жана Өзбекстандын да делегациясы көп адамдан турат. Азыркы тапта көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн эң алдыңкы массалык маалымат каражаттарынын көңүлү бурулуп жатат. Жарыштардын жүрүшүнө 500дөн ашуун чет өлкөлүк жана 700 ата мекендик журналист көз салып жатат. Мага улуттук кийимдер абдан жакты. Бул жерде ар кайсы өлкөдөн келгендер көп. Бул абдан кубандырат жана шыктандырат. Этноспорт мен үчүн жаңы нерсе. Мен кандайдыр бир спорт түрүнүн күйөрманы эмесмин, бирок бул жерде чындыгында кызыктуу. Көп салттар, байыркы спорт түрлөрү, бай тарых. Спорттук жарыштарды, айрыкча көкбөрүнү көрүү мен үчүн абдан кызык. Беларусь в этом году первый раз участвует в играх. Белоруссия көчмөндөр оюндарында алгачкы ирет катышып жатат. Биз албетте көчмөн маданияттуу эл эмеспиз, бирок бул нерсе абдан кызыктуу жана таасирлер абдан көп. Мага абдан жагып жатат. Башка маданият, башка менталитет. Бул бизге журналисттерге абдан кызыктуу.
И у киргизов, у казахов, и у нас, узбеков. Почти... Кыргыз, казак жана бизде өзбектерде оюн түрлөрү окшош. Оюндардын урааны күч биримдиги, рух биримдиги жана бул нерсе иш жүзүндө далилденип жатат. Подтверждается. Көчмөндөр оюндарынын башкы максаты кыргыздардын бай тарыхы жана маданиятын эле эмес, Евразия элдеринин маданиятын да көрсөтүү. Алардын айтымында аталган жарыштар этноспорттун эл аралык аренада жайылтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.